Ош облусунун Алай районундагы Согондо айылында көмүр кенин казууга каршы болгон 200 адам нааразычылык акциясын өткөрдү. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдирди. Чогулгандар айылдан 2500 метр аралыктагы Тайгакташ аймагынан көмүр казууга каршы. Алар кен иштетүүнү максат кылган компания кайра изилдөө иштерин баштаганын айтып, эгер көмүр казылып баштаса, экология бузулуп, таза суу булганышы мүмкүн экенин билдирүүдө. Нааразы болгондор менен Алай районунун акиминин орун басары Шерикбай Жапанов жолуккан. Согондо айылынын башчысы Кылыч Мусаев кен казууга соңку 2 жылдан бери элдин көбү каршылык билдирип жатканын айтты. Согондо айылдык кеңешинин төрагасы Таалай Оразали уулунун айтымында, көмүр казыла турчу тилке калк жашаган айылдарга жакын тургандыктан аны ташкан жүк машинелер айылда тыгын жаратып, экологияны бузат деп чочулап жатат. БКП'нин жоопкерчилиги чектелген коому кенди чалгындоого 3 жылдык мөөнөт менен 2017 жылдын декабрь айында уруксат алган. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, барыңыздар амансыздарбы? Азыркы ушул Алайда болуп жаткан митинг жана ушул көмүр кен тууралуу сиздер баарын уктуңуздар жана өз ой пикириңиздерди комментарийди калтырып коюңуздар. Жана сиздерге айта кетчү нерсе, бул видеого лайк басып, жана каналыбыздагы эң туура эле жазылуучуларыбыздын катарына кошулууну сиздер ар дайым адат кылып алыңыздар. Подписаться деген кнопканы баскандан соң мына ушул дал ушул тартипте ушундай кылып жазылыңыздар. Жана эгерде сиз биздин каналга жазылган болсоңуз дагы ошол коңгуроочону сөзсүз күйгүзүп коюңуз. Мен сиздерге ишенемин. Анда эмесе, көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.